сыноодагы болуш керек да. Түз эле бейишке фу эле кирип кете албайсың да. Пайгамбардын өзүгө канча оор сыноо берилип атат да. Пайгамбарыбызды жинди деди, ырчысың деди, бакшысың деди, көз ачык деди, жетим деди. Бардыгына туруштук бергенден кийин акыры өлтүрөбүз деди да. Башка эч бир сөзгө таасирленбей койду. Өлтүрөбүз деди. Пайгамбарыбыз намазга башын койгондо, саждада турганда тазаланбаган төөнүн ичек жабагын алып келип таштады. Бизге андай боло элек да. Андай болсо сразу динден чыгып кетесиң го. Болду, мен бүгүнкүнөн кийин окубайм депчи. Эми жеңил сыноодо деле көтөрө албай атабыз да. Вообще эле назик болуп калдык да, чынындачы эле. Бул сыноо, урматтуу. Анан билиш керек, шарият ушунчалык ак, таза, тазалыгынын чеги жок да. Башка нерсе ушунчалык кара, каралыгынын чеги жок. Ошондон аппак нерсеге кичине эле бир даг жугуп калса көрүнө берет да, алчы. Ага сүйүнүш керек. Алхамдулилlah, ошол карасы көрүнүп калыптыр. Макул, мен оңолоюн деп кайра сүйүнүш керек да. Мен ушундай деди деп кайта беришлик жок, болбойт. Имандын алсыздыгы.